Кыргызды чогуу жашоосунда тарыхында чогуу келаткан ат оюндары. Анын бири Көкбөрү. Көкбөрүнүн эми жаралыш тарыхы жөнүндө баягы уламыш катары деле ар кандай багытта айтылып келет. Жоокерчилик заманда жигиттер ат үстүндө мал жанды кайтарыш үчүн ошереки малга кол салган, малга тап берген каршкырларды ат менен кубалап жеп чокмур менен жыга чаап, ошону желкеден алып туруп, ошо бөрүлөрдү желкеден алып аттын кашына басып туруп, ошону менен бирине бири ыргытып, ошол сүйүнүч менен бири менен талаш ойноп жүрүп отуруп, андан кийин анан күндө эле Көкбөрү боло бербейт. Анан улакка келишип, улакты тандашып, улактын териси бекем экенин дагы ошонун баарын таптап билишип туруп, андан кийин улакты ошол Көкбөрү кылып тартып жүрүшү, ошол Көкбөрү деген оюндун негизи түптөлүп калышы миң Кыргыздын 5000 жылдык тарыхына чейин бул тарыхый маалымат бар экенин мына Кытай тарыхчыларынан жазып кеткенин билип жүрөбүз. Демек ошончо миңдеген жылдардан бери кыргыз ойноп келаткан оюн Көкбөрү. Бир күнү болот, Шамши белгилүү кинорежиссер болот, Шамши телефон чалып калды. Разговор есть дело. Ну хорошо, Болот Төлөнүч деп барсам айтты. Ушундай болуп атат. Сен Дордойдун ылдый жагына, Объездной жолдун ылдый жагына суббота күнү келип кал. Есть разговор. Бардым. Барсам, ошол Дордойдун ылдый жагында мындай бир айдөш жер, ортосу тазаланган экен, атчандар жүрөт, элдер бир 40-50 киши бар экен, оюнчулар, сүрөөнчүлөр аз-аздан. Анан эле кичинекей бир жаман колонканы коюп алышыптыр, кичинекей эски микрофон. Анан барып учурашсам Болот Төлөнүч, ну, слушай, вот, видишь, это национальная игра, Көкбөрү. Видел как-нибудь? Да, Болот Төлөнүч, конечно, знаю. Ну, давай, возьми микрофон, садись. Здорово. Болот Төлөнүч, мен Көкбөрүнү көрүп жүргөм, бирок мындай оюнду кичине көрөйүнчү, мындай. Эмне жөнүндө? Мен адегенде байкайынчы десем. Ну ладно. Жарым саат көр дегендей кылды. Жарым саат карап отурсам, эрежелер менен ойноп атышат. Сонун укмуш. Бир аз карап отурдум дагы тарс-тарс кичине микрофонду алып, эл менен учурашып, сүйлөп баштап, анан кетти. Көрсө идеясы кандай болгон, Болот Төлөнүчтүн идеясы. Ушул оюндун өзгөчөлүгүн бул кемеңгер, көрөгөч адам катары көрө билген, ушул улуттук оюнду элге жакындатыштын максаты болгон. Эл көрүп, футбол көргөндөй, баскетбол көргөндөй, отуруп, ошол жерге суктанып, улуттук оюнду көрсүн деген ой менен баштаган экен. Эрежелерин иштеп чыга башташыптыр. Оюн талаасынын ченемдерин ченеп чыгышыптыр. Жанында Темир Дүйшекеев деген режиссерубуз бар. Экөө тең раматылык болуп кетти. Бирок мына ушулар баштаган. Эң алгач кандай эле кыскартып айтканда, эң алгач мисалы улак ортого ташталып турат. Эки жакта, оң жак, сол жакта тай казан. Ошол эки тай казандан 5-5 10 оюнчу бирин-бири көздөй момтуп келишчи. Момда атырылып келип туруп анан эле улак ортодо. Улакта карабай кээде мындай караганда момуна ореки умуроолору менен урунганда дүң деген үндөр чыкчу да. Андан кийин бир сыйра урушуп алып туруп, андан кийин анан жерде улакка чамталашып алышканга эмес. Анан bir ayday, 2 ayday ошондой оюн жүрүп атта, ар бир неме сайын болчу. Демалыш күндөрү да. Чүйдүн командалары баштады дегенде, эң алгач командалар ошол сүйлөшүлүп, топтолушуп, ошолор келишип, оюндун эрежелерин сүйлөшүп, такташып, улам оңдолуп, түзөлүп, жүрүп отуруп, андан кийин жок, мындай коркунучтуу экен деп туруп, анан төрттөн капталдан ортодон чыккан ошол. Ортодон чыккан жакшы болуп атпайбы? Мындай келип туруп, удаалаш келип туруп, андан кийин илип кетип атышпайбы? Ар бир эреже улам оңдолуп жүрүп отурду. Талаш тартыштар болуп атты. Чийин кандай болуш керек, кайсы жерге ташташ керек, кайсы убакта жаза мамыга кетиш керек, ошонун баары көп убакыттын ичинде түздөлдү. Анан эрежелери дагы такталып жазыла баштады. Ошол эки эң алгачкы оюнду баштап ошол жерде жасап берген Аскар Салымбеков.
эмне деген каражатын топтоп ошол жерде жаткан таштандылардын баарын чыгарып, техникасы менен бүт баарын жасаттырып, керемет амфитеатр жасап берген. Ал убакта аут деген жок болчу. Азыр аут болуп чийден чыгып кетип атпайбы? Аут деген жок болчу. Эмне үчүн жок болчу? Себеби аттар ойногон бойдон келип туруп мындай дөңчө бар болчу, амфитеатр деп атпайм. Ошол жерге бурулуп келип, ошол жерге чейин бийик жакка чейин чыгып келип туруп кайра ылдый түшүп кетчү. Oyun токточу эмес. 20 мүнөттөн ушундай oyun болчу. Анан күндөрдүн бир күнүндө мен да кызыга баштадым. Мен бир күнү болот шерин жазып бардым. Досум эле да. Болот шер өзүнө ал бизнес тармагында жүргөн, бокей сонун oyun болуп атат. Жүрсөң десем, аска мен бүгүн бошобойм деп барбай койду. Экинчи жумада кайра келип, болот жүрсөң сонун oyun болуп атат. Анан ээрчип келди. Анан тамакысын чегип, интип карап турду. 1 саат карады, 2 саат карады, кийинки жумада кайра келди. Анан акырын колунда бар кишилер менен биз тотализатор ойнотчубуз. Эгембер Чалабаев, Мурат Мамбетов, мен жаман бир доска коюп алганбыз. Кыргачы. Анан мисалы сен келесиң тиги командага 100 сом. Ал убакта 50 сом, 100 сом чоң акча болчу 90-жылдарчы. Бирөө келет, бул командага мен 100 сом тотализатор ойнотобуз, тоңгөр еген акча жыйнап уткан командага, уткан кишиге акчасын беребиз, ортобуз процентин алабыз. Анан бокем карасак бир күнү болот шер $100 мелдешип, акчалуулар көбөйө баштады да. Эл көбөйө баштады. Кызыктырып байгени көтөргөн экен да. Байгаларды көтөрүп, анан кийин ошентип анан бокем кызыгып кетти. Эң кызыгы ошол ала шалбырт болчу, мен эсимде турат. Oyunlar бүтүп калган, 1 айдан ашык ойноп, Мемет анан ошол oyunlar бүткөндө болот шер аралашып, баары менен чогуу командалар менен анан Садык шерге чалды. Саке мага 50 000 сом алып кел деди. 50 000 сом ал убакта өлө чоң акча болчу. Анан бир убакта 1 сааттын ичинде баткак кечип Садык шер келди, жинденип алган. Иниси да угат тагасын. Анан келди мындай коробкага, акча салып келди да. Акча салып келди, бокеме берди, анан бокем алып туруп болот шер. Болот шер алып туруп анан элдин астын айтып, Болот Шамшиевке, Болот Төлөнүч, ушул оюндун келечеги бар oyun экен, элдик oyun. Морекини ушул oyunду мындан ары өздөштүрүп кеткенге менин алгачкы салымым болсун деп турган. Берди. Элдин баары кол чаап, сүйүнүп баракелде. Анан ошентип жүрүп отуруп, командалар чогуло баштады. Анан 97-жылга чейин уюшулуп, федерация түптөлүп федерация уюшулду. Федерация уюшулганда чогулушуп болот шер уже бүтүндөй күчүн жумшай баштаган. Болот Шамшиев анда ошол өкмөттүк жумушта болчу, баягы баштады, идеясынын баарын ишке ашырды. Анан болот шер болсо ошону улантып, анан улакчылар чогулуп туруп, чоң чогулушта болот шерди федерациянын төрагасы кылып шайлап алышты. Биринчи. Ошондон анан болот шер анан улактын эрежелерин, улактын тартибин баштады. 97-жылы Манас фест болду Таласта. Манас фест болуп Таласта укмуш oyun болгон. Бул 95 Манас 1000 болду. Болот Шамшиев режиссер болчу. 97-жылы Манас фести уюштурган. Манас фести уюштурган себеби Болот Төлөнүчтүн, Шамшиевдин идеясы улуттук оюндарды өнүктүрүшүм керек деген. Ошондо билесиңби, 1000 километр тетияктан бери ат чабышты күлүктөметкен. Көчмөндөр оюнунун түптөлүшүнүн эң башында Болот Шамшиев турат. Ошо Манас фестте кыргыздын оюндарын баарын жандандырган. Ошо жерде жана тиги таш көтөрмөйлөр, Кожомкул балбандай таш көтөрмөйлөр жасатты. Элестет, менен көркөмдү айтып берейин. Мына Кароол дөбө. Кароол дөбөнүн түбүнөн баштап тик күлүктөрдү чуркатты. Жөө. Байгеси менен. Элестетте чоккага чейин. Күлүктөр чыкты да.
тик чуркап көр, муну чуркаса кыргыз гана чуркай алат. Андай тик чуркаганга, тоо ташта чуркап жүргөн, мергенчилик менен жүргөн кыргыз гана чуркай алат. Бокем ошону сезгенде болот Төлөнүбүч. Мелдеш болду да. Укмуш 10 миңдеген киши карап турат. Күрөшүнөн баштап, берең иштеринен баштап, ошол азыркы көчмөндөр оюнун түптөлүшү болот шер айтып, болот Төлөнүч айтып жүргөн идея.